Салам алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Машина орто жолдо калып, анан 1 сааттан ашыгыраак жол жүрүп келдик, тоону көздөй. Кашка суу эң чокусу тарапта. Анан ушундай көрүккө билбейм эмне жетсин. Эми абдан сонун жер экен да, кыскасы. Коктуу, суу агат, анан тынчтык, таптаза аба. Анан мына ушул жердеги үй эми өтө сонун жер да. Бул жерден сиздерге күн панелдерин көрсөтүп берейин деп тургам. Орнотулган ушул жерге. Анан кандай иштеп атат, эмне кызматтарды аткарып атат, ошонун баарын чогуу видеодон көрмөкчүбүз. Видеону түрдүрмөңүздөр, аягына чейин болуңуздар. Жанында мына Бектур айке турат. Бектур айке көз таанышканыбызга 1 жылдай убакыт болду. Анан бул жерге күн панелдерин коюптур. Канча убакыт болду Бектур айке? Бул коюлганына где-то бир 3 жылдан ашып бардат да. 3 жыл мурун койгонбуз. Анткени биякта могу линия келген, бирок напряжениясы ылдыйраак, анан улам өчүрүп турат да бияктачы. Жок болот да, анан ошого байланыштуу могу күн панелдерин койгонбузда 3 киловаттка ылайыкташтырылган да. Азыр 3 киловатт бар. Азыр 3 киловатт. Азыркы могу кышкы режим болуп атат, азыр биякта күн ылдый түшүп кетти да. Негизи бияктан бияка өтөт. Анан азыр где-то бир 1,5-1 киловаттын тегерегинде берип атыптыр да. Азыр мондай күн болуп турган кезде. Үйдүн ичине кирели. Бектур айке, бул үй окумуш салыныптыр Ошо жыгачтан могу алыстан келаткандай эле көрүнүп турат экен. Үй тууралуу да кичине айта кетпейсизби бир аз? Бул үйдүн максаты ошо элдер салган да, эме кылып эми келип эс алып өзлөрүнө деп салган эле. Ошо шарт түзүп Бияктын үй ээлери, Мына азыр эч ким баса элек экен, үйгө кире элек. Анан Бектур айке айта берсеңиз. Отопление кошулган деп атасыз азыр, Ошо солнечный панелдерге отопление кошуп кеткенбиз да. Анан бияка эч ким келбейт. Анан кыш бою ошо отопление жана фарфоровый эмелер иштеп турат да. Постоянно. Үй могу жыгач болгондуктан ошо иштеп туруш керек экен да. Жыгачка кандай деформация болобу жеринде? Ошо жыгач перепад, температурный перепад болбосун деп ошого. Үйгө кирдик, бияк жылуу да уже. Светтер бар. Эмне деген керемет, Свет күйөт. Тоонун башында. Холодильник, бойлер. Эч ким келбесе деле ушунун баары бүт өз алдынча иштеп атат, Иштеп турат да. Окей, достор. Бана келсеңиз, дароо келсеңиз ысык суу сразу элечи. Мынакей бул жердеги жылуулук мына укту. Иштеп астында эмес. Мына жылуулук иштеп атыптыр ушул күн панелдери менен, ичи жыпжылуу. Бул жерден түндө да келсең, кечинде тоң өлүп калбайт экенсиң. 400 ватт да ошол. 400 ватт, Кандай жапылат? Ухты. Ванна, туалет. Окуш экен байке, Септикке кетет, бияка? Септик эме ачысына бар. Атайдык болсо жыгачтан турбайбы? Бүт суруп да ошо жыгачтан. Вау.
Бияқта. Все. Мынасы. Бұл жақта бирөөсүн включать етіп қойғанбыз, бирөө өчүктө. Ичи кандайкы эле жылуу турбай беркинде үйлөргө киргенде эле. Иә. Жылуу ошойдон ушундай температурада Сактап турат, э? Бүйүт жыгачтан экен, суруктан. Бул үстүңкү этаж, спальня жагы. Үстү да барбы ушундай? Байке үстүн дагы көрөлү. Бул кайсы жылдары жасалган байке? Где-то 3-4 жыл болуп калды да бияк. Жасалган, э? Бүйүт жыгачы? Ооба. Мынакей достор. 2 кабат болуп келет экен. Бул деген мындайча айтканда ар бир адамдын жашоосунда кыялы да. Жандай тоону жакшы көргөн адамдар ушундай тоого жыгачтан үй салып жашайын десе да, кийин мисалы бүт нерседен тажап анан ушундай үйгө келип алып, мисалы Бишкекте жүрөсүң, бир ай келелексиң, дароо келесиң да, от жагып, үйүм муздап калды деген сыяктуу нерсе болбойт экен да, мынакей достор. Ысык уруп атат, иштеп атат. Биз бүйүшкөн жокпуз. Өзү автоматикалык түрдө иштеп атат, байке? Бул азыр тиги эмелер, шторалар жабык сыртындачы, ачылганда бияк жакшы көрүнөт да. Ушулар 400 ваттан экен да ар бирөө, э? Бул ошо бир тиги эмеси 100 ватт да, ошондо 600 ватт. Бир секциясы. Ошондо тедиги алдыда жазылып турган 16 градуспу? Ооба. 16 градус жылуулук деген сыяктуу жаганда. Ооба, ошо температурада кармап турат да. Азыр 16. Азыр үйдүн ичи 16 градус, э? Месса. Болбосо азыр Кашка суунун эң башы эшикте температура жок дегенде бир минус болбосо да бир 4 градус бар, анткени баткак болуп атат да байке. 4 градус, 3 градус болуп атат да эшиктеги жылуулукчу. Мына достор. Ушундай эс алуучу. Starline менен интернет бар, биякта бүт тартат да. Видео камераларын. Starline интернет кошулуп тур да. Биякта негизи интернет жок да. Азыр бар? Жок негизи. Негизи жок. Биздин задача ошол болчу. Кышкысын биякта кар жаап салып, машина келе албайт да, анан ошо кышында отопление жана көргөндөй кошулуп турат постоянно. Аны болсо бесперебойный болуп иштеп туруш үчүн ошо солнечный панелдер, негизи панелдер аркылуу иштейт да. Анан кээ бирде 3 күн 4 күн мындай туман болуп, эме болуп калат. Ошондо возможно линия өтүп калат да, ошондой функциясы менен гибридный инвертор турат. Ошондо тиги өкмөттүн светинен ала берет, э? Анда ошондон ала берет да. Ал жок болсо негизи приоритетте бул иштетет да, панелдер иштетет обычно. Полностью освещениясы, полностью немесе освещение өчүп турган болот, бирок жанагы отопление, керамический жана обогревательдер постоянно иштеп турат да. Так. Холодильник эмелер ошо. Могул жерде Ошо жердин асты менен келген. Сразу эле ылдыйга заземление кетиптир, э? Заземлениясы кеткен. Бүт Крышанын үстүндө панелдер нормалар менен жасалган. Ошого ылайыкташтырабыз. Так, ичине кирели. Бул жагында болсо азыр склад сыяктуу, анан технический как помещение. Ошо күндөн иштеп атат да. Азыр мына панелдердин кирип аткан вольтту 151 вольт. Бул постоянный ток менен эсептегендегиси да. Чыгарып атат 220 же 220. 30 вольт. Бул болсо эмени көргөзүп атат, потребление азыр. Анткени тиги керамический немелер бирөө өчүп, бирөө күйүп ушинтип иштейт да. Алар да пүсүм иштеп атат жылуу. Бирок жылуу, мөрдө эме. Ичи жылуу экен, э, бул жер. 10 градустан постоянно айдап атат. Ох ты. Мынакей 10 градус ичи. Бул аккумуляторлор тоңуп калбайт, э? 24 вольттук система. 2 аккумулятор турат, 200 ампер саат аккумулятордон өкө турат да. Буларга жылуулук болуш керек. Булар Тоңуп калбаш керек. Кышында ошо
емкостун азайтып же эметип ийбеш үчүн ошо жылуу бияк температура бир каралып туруш керек да. Мындай акырын иштейт экен, Ошо азыр катыш иштейт экен, потребление аз болгондо акырын иштейт, анан потребление көп болгондо баягы эмелери өзүнүн вентиляторлору бар муздаткан. Ошолор шум берет да кичине. 24 вольт, 24 вольт система. Ооба, система 24 вольттук да. Анан Мынакей сонун обслуживаниясынан болгондо 3 жылдан бери турат, могу батареясы турат, бул турат. Единственный бир келип могу жанагы мояк жактарды вентилятордун эмелери бар да, ошолорду тазалайбыз. Анан панельди желательно жууп коюш керек да. Эми биякта көп деле чаң болбойт. Таптаза экен ага. Ошол ойдон туруп. Мына достор, ушундай коюлуп, бүткүл шарттары түзүлүп тур да. Мындай, кандай десем, жанагындай для себя деп коет го, орусча. Ошондойго жасалып тур. Панелдер болсо, үстү жака коюлуп тур. Бул каждый канча ваттан? 270 ватт. 270 ваттан, Могу септик дагы иштеп турат, бияктан постоянно септик коюлган да. Эме очное сооружение чтоб булгабаш үчүн да, тонуч. Ошондой условиялар ушундай да. Алдында эмне бар ошондо тазалагычта? Бул ошо суу отходдорду, канализациядан кеткен эмелерди тазалап турат. Жана бактериялар менен септиктер болот го, ошолор установка кылышканда. Ошондой иштеп Емкосттар турат да, ошо жердин астында. Ага дагы ошо бесперебойный свет керек да. Так, эми болсо мынакей. Бул жер эмне болуп калат, Бектур айке? Бул жери ошо бытовкасы, мындай. Жайында ичинде деле немеси бар. Кухня сыяктуу жер бар. Кухня сыяктуу, летний. Кухня биягы терраса, ар жагында эмеси бар. Сонун уюштуруптур мындай. Аябай жакшы пландап сонун жасашыптыр да. Булар барбекю сыяктуу бирдемкелер окшойт, бул жайында эс алып. Мынакей шашлык, туалет эшикте. Сонун. Шаарда ызып аткан кезде Бияка келип жатып эс алып, уктап. Окмуш экен да, мындай. Күч алчу жер экен да бул жер. Келип, энергия топтоп, карагылачы могу жасалгаларды жыгачтап. Бүт нерсе мындай экологиялык жактан таза болуп, жыгачка басым жасалыптыр да. Эми бул туура эле көп каражат, бирок өзүң үчүн деген нерсе ушу экен да. Ар бир адам кыялданып ушундай үйдү салып алып, тоонун этегинде жашагысы келет да. Бектур байкем могу жыгачтар, суруптар орустардыкы да, орустардан келген да. Булар ошо Россиядан тияктан жаз алып чогулуп, кайра ошо чечилип, анан келип бияка келип курашкан да. Курат бүт. Ушул жерден куралган, Бул жерден ушу курат чыгышкан да. Мен негизи ушуну өлө мындай кандай десем, балалык бир кыялда ушундай жыгачтан там салыпчы. Жо башында биякта эчтеке деле мындай шарттар жок болчу да. Свет жок, суу жок, киши жашай алгандай мындай эме жок жер болчу да. Анан азыр уже автономный электричество бар. Суу келген булактан. Баса ошо суу маселеси. Суу маселеси ошо өйдө жактан алып келген, самочок менен келет. Труба менен суу келет да бияка. Шланг менен. Шланг менен. Анан еще дагы 24 саат суу, 24. Кышында тоңуп калбайт. Жок, ошо жана обогрев турат. Иштеп турат. Жердин алды менен. Касылган, Азыр просто эсимде жок болуп атат, бирок могул тозулган жерге арча тигилген, кайыңдар тигилген. Канча жүздөгөн да. Ошолорду дагы сугарылып ошондой. Бияктын ээси мындай жөнүнө келип жашабастан бактарак тигип, ошондой жаратылышка мындай салым, салым да. Ошондой жашылдандыруу. Жашылдандыруу. Баары бул эми биякта калып кетет да. Сонун экен, укмуш экен. Жашыл экономика жөнүндө сүйлөп, жаратылышка жакшы мамиле деген нерсе. Анан ушундай элдер келишет. Анан арак ичип туруп, бутылкаларын таштап кетишет. Мынакей достор, могу
Кашка сууда куполдоп коет экен. Ушул жерге кирип анан тетиги Бишкектин туман басып жаткан жагын тарталы десек, саатына $300 дейт да. Ошондой акча сурады. 5 минут, 15 минут тартып алалы дедим да. Бул эмне дегенди билдирет. Ошол чыгып туристтер көп келет да. Анан туристтерге ушинтип акча дей берсең, эч ким келбейт да. Мисалы мен келбейм да. Оюмдагы мындай жаман ойдо калып калат экенсиң да. Жок, келип тартып ал десе сонун болмок. Жанагындай белгилүү бир бизнесмен бар, ошол айтат да, сенин кафеңе чочун эле бейтааныш адамдар келип туалетке сийип алайын десе, туалетке кирип алайын десе, сен туалетке киргизишиң керек деп айтат да. Мына маркетинг деген жолу ошол. Анан жок, бияка келгенге болбойт, бул жерге киргенге болбойт, машинең менен киргенге болбойт деп жаңы эле айтты. Смок дедик жерде турат, ошол жерди көрсөтөйүн дегем да. Анан ошол фондо коштошуп коелу деп аткан болчумун да. Азыр кичине ылдыйраак жүрү, анан ошол жерден коштошобуз. Мына ушундай эле панорама. Бишкек, Кашка сууда турабыз, Кашка суунун аяк жагы. Кашка суу. Чокусуна чейин барып келдик. Ошол айта кетип аткан нерсе, жашыл экономика деп, баягы кандай десем, тегиги туман болот атпайбы, ошол жаратылышка жардам деген мааниде да. Ушундай коктуга келип, панелдерди коюп, жанагындай салым кылып, бак-дарактар тигип, ошентип өздөштүрүп аткан кожоюнга мисалы мен рахмат демекчимин. Ушундай иш жасап атканначы. Анан негизи электроэнергия да кымбаттап атат аябай. Бара-бара бул нерсе өнүгөт да баары бирчи. Суу мөңгүлөр эрип атат деп улам жаңылыктарда айтылып келатат. Бектур эке, ошол жөнүндө сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз болот да. Ооба, туура, мореки смоктун проблемасы биз акырын-акырынан ошо менен эле чечилет го дейм да. Машиналар, электромобилдер келе баштады акырындап. Анан дагы ушундай панелдер күн жагынан болобу, шамалданбы, ушундай системаларды киргизиш керек да акырынданчы. Шамал болгон жерге шамал станциялар бар да. Айланткан. Байкенин машинасы да электромобиль азыр. Мына көрсөңүздөр болот. Бүт жашыл жака багыттап атат да байке, өзү электрик, аябай жакшы адис Бектур эке. Анан мындан кийин да кийинки видеолорго да түшөт деген ойдомун. Установка кылып барган жерге барганда буюрса көрсөтүп берип турабыз да. Анан ушундай система ошол кезде канча акчага коюлуп атат? Ошол кезде 3 жыл мурун, 3 жыл мурун болуп калды. 3 жыл мурун кымбатыраак болчу да, эми азыркыга карагандачы. Азыр бир мондайды бир 3 миңге деле жетпей калат, Ооба. Жок, бияка келиш менен где-то бир 3 миңге койсо болот да ушундай система. Ооба. Установкасы менен бир 3,5 барат. Эгерде каалоочулар болсо дегенде, ушундай 3 киловатт кылып, аккумулятор келет, бирок аккумулятор эгерде литий болуп калса бир аз кымбатыраак болуп калат го деп атам да. Литий негизи кымбат, кичине кымбат болот, бирок баягы колдонуп аткан жагынан аябай эффективныйраак да. Гелевый жаналар гелдер. Жана гелевый аккумуляторлар да. Ал кезде алар аябай кымбат болчу негизичи. Алардын транспортировка жагы, ошо логистикасы дагы мындай кымбатка турат экен, ошон үчүн кымбат да. Литийлер кичине жеңилирээк болот, анан эффективдүү жагынан дагы жакшыраак да. Ой, гел аккумуляторлор оор. Бияка келиши дагы кыйыныраак. Анан бияка жүктөп келатканда да ошол логистика жагы кыйын болот экен да. Жарылып кетиши мүмкүн экен, ушундай сыяктуу бир маселелер бар экен. Каалоочулар болсо мына телефон ушул жерде, консультация. Эгерде коем деп калсаңыздар, ушундай тоодо бир дачаңар, жакшы жайгашкан жерлер болсо, эс алуучу жайлар, бүт эле жерде. Азырынча мындай бияка алып келип анан жасалып элек, себеби дегенде каражат жок, антип алып келели десек, эми акырындан баштадык. Негизи баштаганыбызга көп эле болгон.
Бектур байке болсо көптөн бери эле коюп жүрөт да. Бишкек шаар ичи айтып жатам. Ошол видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.